Мамлекеттик салык кызматы 2021 жылы салык жана камсыздандыруу төгүмдөрү боюнча карызды өндүрүү тууралуу маалымдайт. 2022 жылдын 1 январына карата салык карыздарынын суммасы 25,2 миллиард сомду. Камсыздандыруу төгүмдөрү боюнча карыз 2 миллиард 37,3 миллион сомду түздү. Республиканын салык органдары 2021 жылы карызды мажбурлап өндүрүү боюнча тийиштүү иштерди жүргүзүшкөн. Көрүлгөн чаралардын натыйжасында салык карызы боюнча 5 миллиард 397,9 миллион сом, камсыздандыруу төгүмдөрү боюнча карыздан 1 миллиард 386,1 миллион сом түшкөн. Салык төлөөчүлөргө 15 миллиард сомго 74,195 чечим тапшырылып, анын 4,6 миллиард сому өндүрүлгөн. Салык төлөөчүлөрдүн алыш-бериш эсебине 2 миллиард сом суммасында 2464 салыктык төлөм талабы коюлуп, анын 481,6 миллион сому өндүрүлгөн. Бюджетке салыктарды өз убагында төлөбөгөндүгү үчүн 8,4 миллион сомго 3975 айып салынып, 6,5 миллион сом өндүрүлгөн. Учурда мамлекеттик салык кызматы карыздын негизги суммасы төлөнгөн учурда чегерилген айыптарды, санкцияларды жана туумдарды эсептеп чыгаруу жолу менен салык жана камсыздандыруу төгүмдөрү боюнча карызды кайра түзүмдөштүрүү иштерин жүргүзүп жатат.